Социалдык тармакка тигүү учак кулаган жерден тартылган видео жарыяланды. Кадрдан аба техникасы кулаганда күйүп талкаланып, эч нерсеси калбаганын көрүүгө болот. Аталган тигүү учак Чоң Алайга УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевди коштоп бара жаткан. Ташиев ал эки тоонун ортосунда катуу шамалдан улам кырсыктаганын айткан. Белгилей кетсек, кечээ 4-июнда Чоң Алайды көздөй бараткан аскердик тигүү учак авариялык абалдан улам конууга аргасыз болгон. Ал Ош облусуна караштуу Араван районунун Кичи Алай айылына түшкөн. Коргоо министрлиги конуу учурунда тигүү учактан өрт чыгып кеткенин маалымдаган. Бортто экипаж менен кошо 15 адам болгон, 14-өө Ош облустук бириктирилген ооруканасына жаткырылган. Бирөөнүн абалы оор деп бааланууда. Мал базарда акча уурдагандар кармалды. Кадамжай районунун Көкталы айылынын 34 жаштагы тургуну кечээ 4-июнь күнү саат таңкы 6:30 чамасында Калмион айылындагы Баяман Баатыр базарынын жанында мал базарда көтөрүп жүргөн сумкасынан белгисиз адамдар 144 000 сом акчасын уурдагандыгын билдирип арыз менен кайрылган. Бул арыз Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн КЖБРине Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 200-беренеси уурлук менен катталып сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Ош облусунун Карагулжа районунун 38 жаштагы жана 29 жаштагы тургундары кылмышка шектүү катары кармалып, уурдалган акча өз ээсине кайтарылган. Азыркы күндө шектүү эки жаран убактылуу кармоо жайына алынып, тергөө иштери жүрүп жатат. Сыймык Жапыкеев кыска аралыкта $500 000 тапканы боюнча жооп берди. Сыймык Жапыкеев социалдык тармактарда тараган маалымат боюнча Facebook баракчасы аркылуу жооп берди. Анда ал $500 000 тууралуу айтып берген. Достор, акыркы маалда мен жөнүндө өтө көп жалган сөздөр ээрчип жүрөт. Ушунча эмне болуп баратабыз? Жөн эле Элим деген адамды 500 000 жасады, кымбат дача алды деген калп сөздөр ээрчип жүрөт. 4 соток бош дача бар, бир избушкасы менен. Карындашым экөөбүз алганбыз. Эмне болуптур? Мен эч кандай оппозицияга өткөн жокмун. Мен айтам го, саясатчы эмесмин деп. Ушакташпай эле жашайлычы. Нерв болбой калыптыр. 5 күн ийне алдым. Азыр саясаттан алысмын. Кимдер атайлап ушундай кара пиар жасагандарга жараткан жетиштүү деп билдирүү калтырган Жапыкеев. Кыргыз өлкөсү аркылуу жеткирилет. Тажикстан Казакстанга суга суу бермей болду. Коңшу Тажикстан Бахри Точик суу сактагычынан 315 миллион метр куб суга суусун Казакстанга берет. Бул тууралуу Евразия нет басылмасы жазды. Маалыматка ылайык, мындай келишим Дүйшөмбү шаарында Казакстандын экология, геология жана жаратылыш ресурстары министри Магзум Мирзагалиев менен Тажикстандын энергетика жана суу ресурстары министри Далер Жума менен жолугушуусунан кийин кабыл алынган. Өз кезегинде Казакстан Тажикстанга суу сактагычтагы суунун азайышынан келип чыккан терс натыйжаларга материалдык техникалык колдоо көрсөтөт. Суу Кыргыз өлкөсү аркылуу Казакстандын Түркстан жана Кызыл Орда облустарына жеткирилет. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара боюнча биргелешкен билдирүүсү. Бүгүн 5-июнда Кыргыз-Тажик чек арасынын Карамык аймагындагы номер 12-9 чекитинде Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча делегациялары жолугушту. Тараптар чек арадагы талаш жараткан аймакта түзүлгөн оор кырдаал тынчтык жолу менен чечилгенин билдиришти. Тараптар кол койгон протокол боюнча төмөнткүлөр тууралуу макулдашышты. Чек арадагы постторду 3 километр алыстыкка алып кетүү, аскерлерди аскер техникаларын туруктуу жайгашкан жерине алып кетүү, штаттык чек ара наряддарын гана калтыруу, талаш жараткан жайтты пайдалануу. Чек арадагы бардык аракеттер тараптардын төрагалары тарабынан алдын ала макулдашышы керек. Тараптардын чек арачылары белгиленген сызыктан өтпөшү керек. Жалпыга маалымдоо каражаттарына эки тарап буга чейин кол койгон протоколдордун негизинде макулдашылган гана маалыматтарды берүү. Топографиялык жумушчу топтордун жетекчилерине кыска мөөнөттө Кыргызстан менен Тажикстандын номер 12-2 чек ара аймагынан номер 12-9 чек ара аймагына чейинки жерде аныктоону бүтүрүү тапшырылды. Чектеш айылдардагы калк менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Ушул протоколдун пункттарын сактоо.
Кыргызстандын мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча мамлекеттик комиссиясынын жетекчиси Камчыбек Ташиев, Тажикстандын мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча мамлекеттик комиссиясынын жетекчиси Саймумин Ятимов.